Assalamu алейкум, урматтуу көкбөрү көрүмандары. Сиздер менен 10 топ каналы. Улуттук құрама команданын оюнчусу Манас Ниязов дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жок дегенде 2-3 атты алып барсак жакшы болмок дейт. Oyun dengeli жакшы өттү. Биздегидей болуп атат. Негизи алар да жакшы даярданды, жакшы деңгээлде өттү. Oyun жөнүндө айтсак, oyun дагы жакшы болду. Көкпарчыларыбыз дагы жакшы ойноду. Биз дагы мисалы биз жеңебиз эле барганбыз көкпөрдөн. Жеңип келдик берсе. Аттар боюнча айтып бересиңерби мындай? Өзүң буга чейин бул жакта минип жүргөн аттар көздөн өтсө керек. Бияктан минип жүргөн аттар көздөн өтүп да оюн көрүп отуруп, мисалы бир ат же эки ат алып келе алсак деле жетет экен деп ойлонуп сүйлөшүп отурдук. Ал жактын аттары менен бул жактын аттарын салыштырып болбойт экен. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Сиз ошол жактан ат сатып алдыңызбы өзүңүз? Ошо оюнга чыгарга бир жарым саат калганда берем деп аткан атты сурасак бербей койду. Оюнга жок бербейин деп туруп алды тырышып. Анан ал жактан министрибиз барып сураса да бербей койду, анан ал жактан сурап сатып алып бердим. Оюн бүткөндөн кийин бандык кыргыздарга подарок деп салдым. Ошондо ал ат спорт министрлиги тарабынан сатып алындыбы? Сатып алдым да. Кайра бандык кыргыздарга подарок деп белек. Ошондой эле Манас Ниязов дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан ойноп жатып моокуму канбай калгандыгын айтты. Ошондой эле көрөрмандарга ыраазычылык билдирди. Көкпөргө эки эле оюн болуп калды Турция менен бизгечи. Биз күткөндөй оюн болбой калды, чын айттым. 2 ай даярданып, биз күткөндөй деңгээлдеги оюн болбой калды. Моокумубуз канбай калды дешет. Ал жактан бир тайгазанга секирип түштүң да. Тайгазан кандай экен? Тайгазан кадимгидей эле биздикиндей кылып жасаптыр. Кыргызстандыктар. Кыргызстандыктар барып жасаптыр да. Кыргыздар да көп экен. Кыргыздар да көп барып туруп Кыргызстандан. Ал жакта бардык кыргыздар да көп экен да. Бардык кыргыздардан биз үлгү алсак болот экен, алардын патриоттук сезими күчтүү экен. Бир кыйларда күчтүү. Ынтымак командасынын жана улуттук кураманын оюнчусу Нуржан Мелисбек уулу Түркиядагы аттар абдан эле алсыз экендигин айтып, жада калса 1-лиганын аттары алда канча мыкты деп айтты. Аттар этеги деген биздин аттардан алда кайда ылдый экен да, алардын аттары. Үйрөнгөн эмес, кайрылган эмес. Алар камчыда урушпайт экен да, аттарлар. Аттар жакшы ашат экен да. Катуураак камчы койдук, ыйлардын аркасына турап келип калса, урбагыла, кыйнабагыла деп. Бирок 2 күндө кадимкидей үйрөнүп калды. Тайгазанга токтогонго үйрөнүп калды. Тайгазанга токтогонго, кайрылып чуркаганга. Биздеги тандалмалуу аттарды минчисиңер да, ал аттардын баркын билсеңер керек, э? Тандалма эмес, 1-лиганын аттары да өйдө экен да. Аттары бул оюн аякта болбогондон кийин ат деле көп багышпайт экен алар. Бизге окшоп аттарды даярдашпайт экен. Чаап эле чөпкө коюп эле, чөптөн алып эле чабып эле болот. Арсыз менен кара куш көздөнүштүбү? Биздин аттар, казактар өздөрүнүн аттарын алып барганда, ал жакта элге окуучу эле сонун оюн көрсөтүп бермекчи да. Биздин аттарды көрүп алар. Суктанса керек, суктанмактагы. Негизи баягы аттардын начар болгондугуна байланыштуу өзүңөр каалагандай дагы оюн көрсөтө албасаңар керек, э? Да, ат болбосо, негизи болбоор баары эле билишет да. Бирок ошо карасам оюн жакшы эле болду. Ошо күндө эле таап алсам эле минип алдык кээ бир аттарды.